Өзүңөр билгендей кыргыз эли салт санаага бай. Демек каада салт ырлары деген эмне? Каада салт ырлары бул кыргыз элинин ар түрдүү каада салттарына байланышкан оозеки чыгармалар. Мындай чыгармаларда элдин каадасы, салт санаасы, тилек ниети чагылдырылат. Каада салт ырларына той ырлары, бешик ырлары, жарамазан жана башкалары кирет. Биз булардын айрымдарын окуп үйрөнөбүз. Атап айтсак, бешик ыры, жарамазан, акыйнек. Жарамазан. Жарамазан бул мусулман элинин Рамазан айынын 15-күнүнөн башталып айтылуучу каада салт ырларынын бири. Бул орозо айынан тышкары жылдын башка мезгилдеринде ырдалбайт. Орозо учурунда ооз ачкандан кийин үймө үй кыдырып, жарамазан айтуучулар үйдүн жашоочуларына бакыт, бейпилдик, байлык, ырыс-кешик каалап ырдашат. Үй ээси чыгып, жарамазанчыларга ыраазычылыгын билдирет. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкынан. Акбаятын тереке, тереке, ушул үйгө береке, береке. Аталыңдан бере кой, Алматага келе кой. Айланайын, 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 егеге. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкынан. Акбаятын тереке, тереке, ушул үйгө береке, береке. Аталыңдан бере кой, Алматага келе кой. Айланайын, айланайын. Каада салт ырларынын дагы бир түрү бул бешик ыры. Бешик ырлары баланы бешикке бөлөө, уктатуу, сооротуу максатында ырдалган. Эне менен баланын мамилесинин сүйүүсүнүн башаты дал ушул бешик ырынан башталган. Ырдын мазмунунда эненин наристесине болгон мээрими, жылуу сөздөрү, максат тилектери камтылат. Эне баласынын эстүү, өнөрлүү, элге кызмат кылган уул кыз болуп чоңоюшун каалайт. Үмүттөрүн образдуу чагылдырат. Menin canım kaynağı
Эсе жарамазан бешик ырынын ырдалуу максаты, мазмуну силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эркек балдар өзүңөр билген же окуу китебиңерде берилген жарамазан ырын ырдап бересиңер. Ал эми класстагы кыздар бешик ырынан үзүндү жаттап ырдап беребиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.